Өлкөдөгү 28 шаардык кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп жаткан чагы 796 мандат үчүн 28 партиянын тизмеси менен 11782 талапкер ат салышууда. Башкача айтканда, бир депутаттык орунду орто эсеп менен 14 адам талашып жатат. Шайлоо 11 апрелде өтөт. Байкасак, шайлоого баар аттанды. Учурда партиялар арасында атаандаштык күч алды. Баарынан кызыгы шаардык кеңештин депутаттыгына жогорку кеңештеги эл өкүлдөрүнүн, саясатчылардын, атка минерлердин бап эстеп баккан уул кыздары баратат. Мисалы, социал-демократтар партиясы менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кичүү уулу Кадырбек Алмазбекович аттанды. Ал 28 жашта, эч жерде иштебейт. Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна 38 жашта, Беш Сары компаниясынын башкы директору. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кызы. Абдраимов Акжол Туйгуналиевич 34 жашта, Кайнар Нави жана Голд Стар ишканаларынын жетекчиси. Чүй облусунун мурдагы жетекчиси Туйгуналы Абдраимовдун уулу. Өмүрканов Аскар Мухтарбекович 25 жашта, партиянын лидери. Замандаш партиясынын негиздөөчүсү Мухтарбек Өмүркановдун уулу. Пирматова Асель Айтбаевна 51 жашта, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматовдун бир тууганы. Асанова Эльнура Курсановна 28 жашта, жеке ишкер. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун кызы. Назаралиева Алима Жеңишбековна 22 жашта, жумушсуз, белгилүү нарколог, Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Жеңишбек Назаралиевдин кызы. Ташиев Таймураз Камчыбекович 27 жашта, Томас Сико ЖЧКсынын директорунун орун басары, УКМКнын төрөгасы Камчыбек Ташиевдин баласы. Шарапова Жибек Закировна 31 жашта, Сезимтал инклюзивдүү билим берүү мектеби мекемесинин башкы директору, жогорку кеңештин депутаты Закир Шараповдун кызы. Дагы санай берсек, шайлоого аттанган атактуулардын жакындарынын саны жалпы 24кө жетет. Шаардык кеңештин депутаттары бекер иштей турганын белгилей кетүү керек. Бир гана төрөгасына маяна чегерилет. Анысына карабай, беделдүү саясатчылардын шайлоого аттанганынын себебин өз ооздорунан уксак. Шаардык кеңеш деген барган сайын муниципалдык органдар күчөйттү. Ошондуктан Бишкек шаардын тагдырына шаардык кеңеш чоң таасир бергенге мүмкүнчүлүк бар да. Учурда өз мезгилинде, советтик мезгилинде бир топ жетишиктер болчу эле. Жок дегенде ошого кайра жеткенге аракеттер жасашыбыз керек. Жанагы башаламандык курулуштарды токтотуп, мэриянын кайра мэрди алмаштыруу бүт баары ушу туура эмес болуп атат деп эсептейбиз биздин эсебибиз боюнча. Биринчи кезекте бул мэрди түзмө-түз эл шайлаш керек деген талап менен чыгып атабыз да. Байкасаңар, премьер-министр мэрди сунуштайт, мэрди анан кийин кеңеш бекитет. Ал туура эмес биздин көз карашыбыз боюнча. Өз алдынча башкаруу принциптери, өз алдынча башкаруу, өз дайындаш керек жетекчине. Ошондуктан жарандарыбызга, өз тургундарыбызга мүмкүнчүлүк бергенге аракет жасайбыз. Бул мыйзам жолу менен кылыш керек. Бирок ошондой болсо да биздин сунушубуз ушул. Шаардыктардан башка эч ким өнүктүрө албайт. Жогорку кеңештин депутаттары болобу, өкмөт болобу, алардын шаар менен иши жок. Алар үчүн шаар катардагы эле бир конуш да. Ал эми президенттик шайлоодо талапкер болгондор эмне дейт? Ушул Бишкек шаардык кеңеште эле Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Бишкек шаардык кеңеште 45 депутат бар, шаардын бюджети 10 миллиард сомдон ашык. Ошонун 3 миллиард сому ушул эле Бишкектин билим берүү тармагына жумшалат, бала бакчаларга. Ошол акча туура жумшалып атабы? Бишкекте 170 миңден ашык окуучу окуйт. 100 миңден ашык бала бакчада балдар бар. Ошолорго кандай акча туура бөлүнүп атабы? Натыйжа болуп атабы? Ушул Кытайдан биз 1 миллиард юань жардам алганбыз, Атамбаев учурунда. Ошого акчага жолдор жасалып атат. Кыскасы кыла турган жумуш көп. Айрымдары президенттикке талапкер болгондор менен атка минерлердин жергиликтүү шайлоого аттанышынын алдыдагы боло турчу парламенттик шайлоо менен байланыштырып жатат. Мунун канчалык чындыгы бар, убакыт көрсөтөт.